Жыл сайын Кыргызстанга ташылып келген контрабанданын агымы чоң. Мындай жол менен алынып келинген товарлар лабораториялык текшерүүдөн өтүшү күмөн. Мындан тышкары аткезчилик жол менен алынып келинген азык-түлүктүн сапатына жана коопсуздугуна эч ким кепилдик бербейт. Ал эми бул жарандардын ден соолугуна жада калса өмүрүнө түздөн түз коркунуч жаратат. Аткезчилик агымы кулачын жайганы коркунуч туудурууда. Анткени товарды ташып келүү маалында эч кандай эрежелер сакталбайт. Эми элестетип көрүңүз, тамак ашчына дары-дармек кандай шартта алынып келээрин. Бул жүк Баткенде кармалган. Алар левофлоксацин аттуу антибиотикти өлкөгө мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылган. Бул дарылар адистердин көрсөтмөсү менен кабыл алууга уруксат берилген. Унаанын айдоочусунда медициналык дарыларды ташуу үчүн эч кандай уруксат кагазы албетте болгон эмес. Бирок сапатсыз дары-дармектер, ошондой эле аларды көзөмөлсүз колдонуу кайгылуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Высыпание болуп кетет, анафилактический шок болуп калат, антибиотик нерационально используемый. Өтө опасно. Даже бир уколдон кишилер өлүп атканда өзүңөр билесиңер. Аткезчилик жол менен ташылып келген продукциядан тышкары мөөнөтү өтүп кеткен дарылар да колдонулат. Ушундай эле окуя Кызыл Кыя шаарындагы ооруканадан табылган. Ал жерде бейтаптар мөөнөтү өтүп кеткен дарылар менен дарыланышкан. Аталган факт Кызыл Кыя шаардык жалпы дарыгерлер практика борборунун психонаркологиялык бөлүмүндө каттоого алынган. Ал эми жараксыз дарыларды колдонуунун канча фактылары ачылбай жатат. Базарлардагы дарыканаларда дарынын наркы төмөн жана сатуучулар дарыгердин рецепти жазылган кагазды сурабайт. Ал эми дарылардын баасынын айырмасы 100 же 1000 сомду түзбөйт. Муну сатып алуучулар да моюнга алат. Бирок оорудан айыгам деп ичкен дарынын сапаты жана мөөнөтүнүн өтүп кетиши ден соолукка терс да таасирин этиши мүмкүн. Эгер ушундай учур катталса, жаран кассалык чеги жок арызданада өзүнүн укугун да коргой албайт. Андыктан дарыгерлер сапаты жана каттоосу текшерилген дарыларды дарыканадан сатып алууга чакырат. Мы, получается, проводим испытания по физико-химической и микробиологической части, которые поступают на оценку качества и на регистрацию. Получается, проводится контроль качества всех официально завезенных препаратов. Мыйзамсыз ташылып келген дарылар мурун эле жараксыз болуп калышы мүмкүн. Мындай дарыларды сатып алуунун кесепети кайтарылгыс болушу ыктымал. Акыркы 20-30 жылдан бери биздин өлкөбүз товар срогу өтүп кеткен товарлардын баарын алып келип, арзан сатыла турган өлкө болду да. Түнү менен алып келишет да булар, границадан өтөт. Эч кандай сертификаттары жок. Азыр биз ошонун баарын ордордуна түзөп атабыз. Эмнеге рак оорусунун баары көбөйүп атат. Балдардын баары гипертоник болуп атат, сахар көбөйдү. Ушунун баары биздин тамак аштан, сапатсыздан. Азыр эми ошол жерде тартипке келтирели деп атабыз. Сен ушу сапатсыз товарды кимден алдың деп биз билишибиз керек. Отравление болуп калса, же болбосо жанагындай балдарыбыз ооруп атса, биз ар бир жерде мына тартип болмоюнча баары экономика да өспөйт. Республикада дары-дармектердин 30%дан 40%га чейинкиси контрабандалык жол менен ташылат. Мындан ары мамлекет товарлардын кыймылына жана сатылышына көз салууну мерчемдөөдө. Ишкерлер электрондук жол баракчаларын жана электрондук эсеп фактура колдонууга милдеттүү. Салык кызматы тиешелүү уруксат кагаздары жок товарларды ташып келүү фактылары аныкталган учурда импортталган товар гана эмес, транспорт каражаты да конфискациялана турганын эскертет. Болбосо аткезчилик менен алектенгендер түшүнбөйт. Товарларды мыйзамсыз ташып келүү тар чөйрөгө гана пайда алып келет. Мамлекеттик бюджетке жана өлкөнүн экономикасына миллиарддаган сом зыян келтирүүдө, адамдын ден соолугуна тийгизген зыянын айтпаганда да.